Бул кү Парижде өткөн жайкы Олимпиада оюндарында өлкө намысын коргон казакстандык спортчуларга арналды. Авторлору Жаныбек Казбек уулу менен Бексултан Имашев. Карагандылык таланттуу жаштар намыс деп аталган күнү бир жума ичинде эле даярдашты. Күнүн көшөгөсү Италиядагы эл аралык фольклор фестивалинде ачылды. Анда музыкалык мектеп студиянын насаатчылары менен бирге ата мекендик музыканттар катышты. Белгилей кетсек, жаш музыканттар мындан бир жыл мурун Сардар аттуу дуэт түзүшкөн. Бүгүнкү күндө домбураны кеңири жайылтып, балдарга күйлөрдү үйрөтүү менен алектенүүдө. Осы Олимпиаданы көрүп жүрүп, бизге жанагындай шабыт келди. Бул Олимпиаданы көрүп жатып бизге илхам келди. Эмнеге чыгарып көрүүгө болбосун деген суроо келди. Биринчи себеп алтын алган Элдос Сметов болду. Андан соң ушул күү акырында пайда боло баштады. Күүгө кандай ат коелу деп ойлоно баштадык. Бийдин ыргагына, техникасына жараша намыс деген ат туура келди деп ойлойм. Күйгө. Енді кийин ыргагы жанагы техникасына байланыштуу намыс деген ат туура келди деп ойлойм.